Айзерек Бектенова. Күүгүм сүйүүсү. Шаарга кирип барчу эки жагы бийик өскөн, бак дарактар менен коштолгон чоң жолдо зуулдаган унаа кетип бара жатты. Ичинде 3 же 4 адамдай. Бүгүнкү тоодо эс алуу жакшы маанайда өткөнүнө байланыштуу ичиндеги кыз жигиттер бир аз жүздөрү албырып, ичтери жылый, кызуу боло түшкөн. Жол ката кулак мээңдин кужурун алган шаңдуу музыка жана колдорундагы улам-улам бири-бирине кагышып жаткан бокалдар андан бетер баарынын көңүлдөрүн шат кылып, бирде бийлешип, бирде ырдатат. Жалгыз гана ичиндеги сулуу кыз алардан обочо бөлүнүп, көңүлсүз, ойлуу кетип барат. Оюнда эмнедендир кыжалат чегип жаткан сыяктуу ырдалып жаткан ырлар, каткырыктар аны алаксыткан жок. Кайра кайдан да келдим эле дегендей, батыраак тынчтыкты көздөп тургандай. Же алда кайда шашып, жетпей жаткан сыяктуу, жанатан ысып жаткан эки алаканын ушалап, улам-улам терезени ойлуу тиктейт. Эй, сага эмне болду айтчы? Баары жакшыбы? Жанатан бери ойлуусуң? Жанында катарлаш отурган кыздардын бири кызды мүрүдөн түртө сурап кирди. Эч нерсе болгон жок. Бир аз көмүрүм чөгүңкү. Андан башка эч нерсе деле эмес. Кыз суз маанайын жашырбай, акырын жооп берип, кайра жанагы жол ката терезеге ойлуу үмүлдү. Ушунча келген соң, бир аз ойноп көмүр ачтык да. Анын эмнесине капаланасың? Же эмне кечке эле ошол агаңды карап отура бермек белең? Жашоонун ырахатын сүргөндү да билсеңчи, бир үйдөн чыкпайсың такыр. Сени бир аз көмүр ачып келсин, шаардын ызы чуусунан алыстат десе, кел, андан көрө бир аз мындан татып алсаңчы. Мурдун чүйрүй таарнымыш болгон кыз, кызды ага бетер койбой, колуна шишенин ичиндеги кызыл винодон куя бокалды кызга сунду. Бүгүн аябай сонун күн болду, Дагы качан ушундай отурар экенбиз? Көпкөн кыздар кыйла эле кызуу болуп калышкан. Күүгүм улай, кеч кирип, шам убагынан өтүп караңгылык айлананы каптап, энсиреген калың токойду аралай өткөн узун жол адамдын андан бетер денесин титирете коркууга салган менен, бирок кызуу, шарактаган кыздар ага деле анча маани беришкен жок. Аңгыча болбой унаанын алдына урунган оор нерсе, катуу ылдамдыкта бараткан жеңил унааны 2-3 ала салып, аңтарып жиберген сыяктуу, күптей 2-3 тегерене аңтарылып жатып калды. Көз жаздында заматта эмне болуп кеткенин эч ким түшүнө албай, жердин бети ысык канга жайылган. Жанагы шаңдуу үн өчүп, заматта айлана тунжураган жымжырттыкка бөлөндү. Алдынан капыстан урунган нерсени айдоочу кыз байкабай калган эле. Кырсык каш кабактын ортосунда демекчи, дароо бүт тарап жымжырттыкка ороло түштү. Кек гана ары жактан узун плащын желбектетип, башына капкара шляпасын баса кийген белгисиз караан шашпай басып келди. Бул учурда кыздардын тирүү калгандары эми араң өзүнө келип, унаанын ичинен чыгууга аракет кыла жандал баштап жаткан. Өзүнө карай басып келе жаткан адамды көргөн кыздардын биринин көзүнөн үмүт оту жанып, бир чети кубана калып, жардам деп колун сөзүп жан соогалайт. Белгисиз жан акырындан басып дал ошол кыздын жанына келип, куурчактай болгон кыздын бирин так көтөрө, унаадан алып чыгып, жүзүнө тиктеп бир аз турду. Кыздын башынан аккан кам, жүзү ылдый агып, белгисиз караандын мурдуна ысык кандын жыты өрдөй түшкөн. Кызарган кан толгон көздөрүн кыздан албай, бир саамга тиктеген жигит, тептегерек айдын жарыгынан кудум эле жан алгычтай көздөрү кызара, каны жоктой кубарган апакай жигит оозун ачып, арсайган жырткычтын тишиндей учтуу курч тишин кыздын алкымына батырып алды. Эмне болуп кеткенин түшүнбөгөн кыз тыбырчылап, ага каршылык көрсөтүүгө алы келбей, колу шалак эте. Жүзүндө бир каны жоктой кубара жан берди. Бергисиз жан шашкан, жок. Бир аз убакыттан соң кызды жерге суукташтай, оозундагы аккан кандын баарын колундагы таза жүз артысы менен шашпай арчып алып, жерде жаткан ар бир кызды ушундай өрүмгө кыйып жатты. Мунун баарын унаадан ыргып кетип, ыракта эми эсине келип жаткан кыз көрүп турган эле. Канча аракет кылса да болбой, ордунан турууга алы келбей, кек гана көзүн жалдыратып, эмне кылуусун биле албай жатып калды. Кезек өзүнө келип жан алгыч өзү тарап басканда, коркконунан көзүн жумай эстен таанды. Ээн көчөдө 4 кыздын денеси канга боюлуп сулап жатты. Арадан 4-5 күндөн соң кыз көзүн ооруканда ачты. Элес булас көрүнгөн апакай кыздын элеси көз алдына тартыла. Же түшү экенин,
же өңү экенин биле албай, ээн талаадагы караан, шамал сыяктуу бирде көрүнүп, бирде жоголуп жатты. Чөчүп кете көзү чакчая түштү. Жанында агасы карап отурган эле. Көзүн араң ирмеп, өзүнө келген карындашын агасы кубана карап алды. Медиш, эркем менин, өзүңө келдиңби? Мен азыр. Доктор, доктор. 11 бөлмөдөгү кызды карап коюңуздар. Көзүн ачты. Карындашым көзүн ачты. Кубанычында чек жок. Кайра шашыла карындашына жетип келип, араңдан зорго. Азыр эле кыймылга келген карындашынын колдорун бекем кармап алды. Менин эрке карындашым, абалың жакшыбы? Жакшы элеби? Эч жериң оорубай жатабы? Баары жакшы болуп кетет. Көп кыжалат болбо сен. Карындашын карап алып, чачтарын оңдоп түздөгөнчө шашкалактап сүйлөй берди. Баары жакшы болот. Эң башкысы аман калдым шүгүр. Өзүңдү кандай сезип жатасың? Бир аздан соң кызга кирген ак калачандар ары жак бери жагына өтүшө, кызды тегеректеп калышты. Кыз үн катпай мелтирейт. Карегинде ошол күндөгү элес сүрөт сымал тартылып турду. Эмне болуп кеткенин биле албай, эч нерсени түшүнө албай, тек гана көзүн жалдыратып жата берди. Же өлүү, же тирүү экенин билбей турду. Тек гана ага күйгөн жалгыз агасы ары бери күйпөлөктөйт. Күндөр зымырап өтүп жатканы менен кыздын абалы дали ошол бойдон өзгөрбөй жатты. Түнү менен корккондуктан түшүнөн чоочуп, бакырып ойгончу болду. Түшүнө ошол. Чоочун караан кирип, адатынча узун арсайган, азуулуу тиштерин тыбырап, жаналы калбай күйпөлөктөгөн адамдарга матырып алып, андан аккан ысык канды кулкулдата жутуп жатканын көп түшүндө көрчү болду. Ошондогу 4 кыздын өлгөнү автоавария деп коюшканы менен, кыздын жүрөгүндө ошол күн эң коркунучтуу, каргашалуу окуя болуп кала берди. Бүгүн дагы түшүнө кирди. Маңдайында отурат. Көздөрү оттой кызарып тим эле, азыр эле кызды көтөрө качуучудай болуп, кыз жаткан керебетке уламдан улам жакындап басып келет. Сен ал күнү тирүүлөрдөн жалгыз калгансың, дегенсип, кызарган көздөрүн кыздан албай кыз тарапка жакындай берди. Адам эмес, жөн гана бир өмүрүндө көрбөгөн, тири укмушту жараткандын бир шундугун көрүп турду. Бала кезинде уккан жомоктордогу ушундай адамдардын бар экенине да азыр ишенип кетип жатты. Бирок бул таң калыштуу болгону менен, өзүнүн жанын алганы келген жан алгыч экенин эстеп, колу буту тушалгандай баса албай, андан көздөрүн албай жатып калды. Анын узун тырмактары чачын сылап өтүп, жүзүнө үмүлө кулак түбүнөн башкача үн угулду. Сени тирүү калтырам, сен мага керек болосуң. Анын кырылдаган коркунучтуу сөзү кыздын бүткүл денесин муздатып, аны кароого да батын албай көздөрүн чылк жумуп жиберди. Азы калды. Даяр бол, Мерина. Кулак түбүнөн чыккан үн өтө коркунучтуу эле. Бакырып түшүнөн чоочуп ойгонду. Терезе чоң ачылып, тагылган ак пардосу сырттан кирген шамалга ары бери каалыгып жатыптыр. Кудум эле бирөө ачып кеткен сыяктуу. Кыз дароо эле агасынын жаткан жерин карап алды. Көчүлүп таттуу уйкуда эч нерсени сезбей агасы уктап жаткан. Ичинен Кудайга шүгүр деп алды. Бар болгону бир ушул жалгыз агасы. Бир чоң үйдө экөөнөн башка эч ким калбаган. Агасы да жалгыз карындаш үчүн баарын жасаганга аракет кылып, ал үчүн гана жашап жүргөндөй. Азыр эле көргөн түшү кызды ойго салып турду. Мен эмнени көрдүм? Бул адам ким? Жакында эмне болот? Чын эле азыркынын баары өңүндө болгондой сезилип, түшүнө каттуу маани берип ойлонуп алды. Бир аз отура кайра ордунан туруп, ачык турган терезени акырын жаба салды. Ары бери уктай албай көпкө жатып, алаксыйын деген ойдо агасы алып келип берген китептерди барактап окуп жатты. Терезеден түшкөн айдын жарыгы кыздын жүзүнө нур түшүрүп, ары укмуштуудай сулуулук төгүп тургансыды. Мунун баарын тээ аркы жактагы чоң бактын арасында көз албай тиктеп турган, келишкен жаш бөрү кыздан көз албай узакка телмире тиктеп турду да, кайра дароо караңгылыкка сиңип, артындагы коюу, сүрдүү токойдун арасына кирип, дароо көздөн кайын болду. Ата-энеси жаш кезинде эле көз жумушкан. Эмне себептен? Эмне болуп өлгөндөрүн ушул убакка дейре эч ким ооз ачпай айтышкан эмес. Табышмактуу өлүм сырын билүүгө көп жолу аракет кылып, канча жолу агасынан кайталап сураса дагы, агасы ооз ачпай, тек гана үн сөзсүз сөздү башкага буруп кетүүчү. Андан да маанайы чөгүп, көп күн бөлмөсүнөн чыкпай ойлонуп жата берүүчү адаты бар эле.
Ошол себептен да кийинки убакта агасынан табышмактуу өлүм тууралуу эч нерсе сурабай койгон. Кантсе да агасынын бар экенине Кудайга шүгүр деп, өзүн бир аз болсо да анын жанында эркин, коркунучсуз сезет. Агасы бар үчүн өзүн коргоочусу бардай эч нерседен кооптонбойт. Бирок азыркы түшүнөн коркуп турду. Азыркы караан жүрөгүнүн үшүн алып койгондой, көзүн жумса элестей. Аны ойлогондо жүрөгү кабынан суурулуп кетүүчүдөй тынчсызданып, бүт денесин калтырак басып кетүүчү болду. Ушул таң аткан болсо, буйруса өз үйлөрүнө барышат. Ансыз деле 10 күндөн ашып кетти окшойт. Өзүн кыйла жакшы сезип калган болгону, авариядан бир аз буту жабыркап, басыкына тоскоолдук бар эле. Азыр ал да баары жакшырып кетти. Таң да атып, бир аздан соң ак халатчан дарыгер кирип келип, кызды үйүнө чыгарууга макул болду. Так, биздин сулуунун ден соолугу баары жайында. Бутун басканда оорчулук туудурбай жатабы? Шайыр дарыгер кызды жылмая карады. Жок, баары жакшы эле. Анда жакшы, бүгүн сиздерге үйүңүздарга кетүүңүздөргө уруксат берилди. Эми башка байлаңыз, Эгерде ооруп же кыйналган болсоңуз, дароо бул номерге коңгуроо кылыңыз. Эми бошсуздар, аман эсен жетип алыңыздар. Дарыгер жылмая сүйлөп, колундагы номер жазылган кагазды кызга карматып, кайра бөлмөдөн чыгып кетти. Кубанган кыз баарын жыйынып, агасы менен сыртка чыгып баратканда, аларды милиция кызматкерлери тосуп чыгышты. Эмне болуп кетти? Таң калган агасы тигилерге суроо узата, көздөрү алайып карындашынын артына карай жашырып, аркыларга суроолуу тиктеди. Сизде бир эки сурообуз бар эле мүмкүнбү? Алар Меринаны карай жооп күтүп туруп калышты. Ооба, албетте, сурай бериңиз. Агасы менен Мерина бири-бирин карап алып, кайра тиги милиция органдарына жарыша жооп берип беришти. Мерина, сизге бир нече суроолорум бар. Мүмкүн болсо четирээк өтсөк болобу? Тигилердин башчысы кызга кайрылып, сүйлөп кайра алды көздөй жооп күтпөстөн сыртты карай жөнөдү. Артынан кыз менен агасы да ээрчи сыртка чыгышты. Абалыңыз жакшы болуп калыптыр. Кубанычтамын. Сизде кырсык болгон күнү тапканда аябай оор абалда элеңиз. Кызды башынан аяк сынай караган жигиттер ыздын ар бир кыймылын байкап, эмне дээр экен дегендей унчукпай бир саамга туруп калышты. Рахмат сиздерге. Кыз дагы акырын үн ката жертиктеди. Сизден өтүнүчүм, бизге ошол күнү авто кырсык кандай болгону тууралуу маалымат бере кетсеңиз жакшы болмок эле. Бул биз үчүн өтө маанилүү. Эмне себептен ал тууралуу сурап калдыңыздар? Карындашым эми гана өзүнө келип жатканда ал күндү эстетүүгө себеп барбы? Ордунан чок баскандай агасы секирип турду. Ооба, карындашы түн күн катуу кыйналып жатканын агасы сезип эле жүргөн. Ошол себептүү да азыр ал тууралуу сөз айткысы келген эмес. Бирок ага көнөбү? Эки жигит да койбой, биз өз жумушубузду кылып жатабыз деген жоопту беришти. Албетте себеби бар. Биринчи ордуңуздан жай алыңыз. Тиги сурак алган киши кыздын агасына жумшак сабырдуу сүйлөдү. Анткени бизде кечээ түнү дагы кырсык болду. Эң кызыгы денесинде ошол күнкүдөй таң калыштуу издер бар. Анан да жүзүндө ыраңы кубарып, бир кыйла кан жоготкон. Бирок ал жерде бычак ташуу же авто кырсык болгон эмес. Денесинен эч кандай оор жаракат да жок. Болгону баарынын денесинде мындай тактар табылды. Тиги киши коюн чөнтөгүнөн алып 3-4 сүрөттү столго кое салды. Кыз да агасы да жүрөгү оозуна кептеле таң калып тиктеп алышты. Сүрөттө эки кыздын жанаша жаткан денеси, андан соң тамагы менен колундагы тамырда чекит-чекит тиштин издери калып кеткен эле. Бул эмне деп ойлойсуздар? Сиз менен бирге жүргөн курбу кыздарыңыздын денесинен да ушундай тактар табылган. Анан да өтө эле табышмак. Баары жан берип, кантипсиз аман калганыңыз таң калыштуу эмеспи? Бизге жардамыңыз тийип калар балким. Балким ошол күнкү окуя кандай жүз бергенин айтып бере аласызбы? Бир аз нерсе болсо да. Аз гана эсиңизге түшкөн эч нерсе жокпу? Бул биз үчүн бул өтө маанилүү. Шашкалактаган тиги киши кызды улам эмне дей коер экен деп сынай карап алды. Бирок кыздан өзүнө канааттандырарлык жооп ала албай, өндөнө өчөтүштү. Эч нерсе билбейм, эсимде жок. Көзүмдү ооруканада ачтым. Андан башка мурунку күндөр эсимде жок. Кечириңиз мени, жардам бере албайм. Кыз сүрөттөн көзүн албай акырын гана сүйлөп койгону менен, көзүнө жанагы өзүнүн курбуларын да дал ушундай кылып өлтүргөн бейтааныш адам көз алдына тартылып турду.
Кудум эле өзүн да ал аңдып жүргөнсүп. Азыр эле ал киши тууралуу сөз айтса, өзүн да ушул кыздар сыяктуу тындым кыл сала тургандай бүткүл денесин калтырак басып коркууга түшүп кетти. Башка сиздерге эч нерсе дей албайбыз. Кечиресиз эми, бизди бул суроо аркылуу тынчыбызды албайсыз деп үмүт кылам. Агасы карындашынын жаман боло түшкөнүн байкап, дароо сөздү башкага бурду да, ордунан туруп карындашын жетелеп жөнөдү. Мирена айым, эгерде бир тырмакчалык нерсе эстесеңиз дагы, бизге кабар берүүңүздү сурайбыз. Бул өтө таң калыштуу жана коркунучтуу. Мына бул менин телефон номерим. Артынан жете кирген жигиттин бири кызды токтотуп, колундагы ак кагазды суна койду. Макул аракет кылам. Кечир асылым, өзүңдү жаман сезип кеттим окшойт. Болду, эстеби аларды. Мындан кийин сени өзүм карайм. Болгону сен айыгып жакшы болуп кет. Жүрү, унаа келди, үйгө барабыз. Ойлуу карындашын жетелеген агасы күткөн унаасына отургузуп, үйүн көздөй алып жөнөдү. Чынында эле карындашынын кантип аман калганы агасына да, карындашынын өзүнө да табышмак эле. Элес булас билгени ушул. Тиги киши баарын чекеден кыздарды аңтарылган унаадан алып чыгып жаткан. Өзүнө жакын калган убакта корккондугунан өзүн кантип эсин жоготконун билбейт. Кийин ызы-чуу үндөр кулагына жаңырып барып токтогон эле. Калганын эч нерсе билбей, көзүн ушинтип ооруканадан ачты. Өлөт деген ушул экен да деп корко да түшкөн. Мынтип Кудайдын кудурети менен тирүү калганы менен жанагы жан алган бейтааныш киши түн уйкусун бүтүндөй ээлеп алган сыяктуу анын элеси көз алдында төрүк тартылып кала берди. Кантип, ким өзүнө жардам бергенин эч түшүнө албай турду. Ойлуу бараткан Мирена кантип бат эле үйүнө келип калганын да байкабай калган. Качан гана агасы унаанын эшигин ачып, карындашым күлө караганда гана ойлорунан алыстады. Мына карындашым, үйгө да жетип келдик. Эми жакшы эс абасын. Сени эч ким беймаза кылбайт, Агасы жөлөк даяп таксиден түшүрө үйүнө алып кирди. Жүрү, тамактанасыңбы? Эмне тамак ичкиң келди? Рахмат ага, мен сиздин ар бир тамагыңызды сүйүп жеймин го. Андыктан каалаган тамагыңызды асай бериңиз. Мирена агасын жылмая карап койду. Менин сүйүктүү карындашым десе. Азыр мен бат эле. Ары бери шыпылдаган агасы бат эле тамак аса коюп, ал арада карындашына келип өзү сүйгөн китебин окуп берип жатты. Кана айтчы, китеп аябай кызыктуу экенби? Ары тамашалуу дагы. Ооба да, мага аябай жакты. Бир заңгыраган чоң үйдө экөө гана жашап келет. Апасы менен атасынан калган үйлөрүн таштап салбай, ал үйдө экөө жашоолорун өткөзүшөт. Агасы ары акылдуу, ары мээримдүү. Карындашы десе жанын берет. Достору канча жолу айтып, канча жолу азгырса да, бир алар менен кошулуп шарактап, тарактап же кыз жандап жүргөн жок. Тек гана карындашын жанынан артык көрүп, ал менен бирге басып, ал менен бирге туруп чоңойтту. Мектепке да кийимдерин тазалап кийинтип, чачын өрүп, анан экөө бирге жөнөп калышат эле. Көргөндөрдүн көзүн суктанткан экөөнүн тагдырын эч ким билбейт. Ата-энеси эмне себептен каза болгону да баарына табышмак. Болгону эл арасында алар аябай сырдуу үй бүлө болгонун кабак бүркөп. Кээ бирлери айтып калышат. Ага, кыз күтүүсүдөн эле агасына кайрылды. Каралдым. Агасында китептен башын албай, үңүлгөн абалда карындашына жооп берди. Айтыңызчы, мени кандай абалда алып келишти? Агасы карындашын бир аз түшүнбөгөн сыяктуу суроолуу карап алды. Мени ооруканага кандай абалда алып келишти? Кимдер алып келишти? Мен өзүмө таң калдым. Мен да өлүп калсам керек деп ойлогом. Бир мен тирүү калганыма өзүм да ишене албай жатам. Бирок канчалык ошол күндү эстейин десем да, эч нерсе майнап чыкпай жатат. Карындашы агасын карап суроолуу кайрылды. Канчалык ошол киши тууралуу айтайын десе да, эмнегедир тили байланып калгансып коркуп турду. Агасына да балким залакасын тийгизип алуудан корккон чыгар. Болгону өзүнүн кандай абалда аман калганын билгиси келди. Эмне себептен бул тууралуу сурап калдым билбейм. Мейли айтып берем. Сени оорукананын жанынан таптык. Ал жерге дейре ким алып киргенин эч ким билбейт. Айткан убагында келе албаганымдан улам мен сага коңгуроо кылдым. Бирок байланыш үзүлгөн болчу. Күн түштөн ооп калган. Мен кыжалат болуп милиция бөлүмүнө байланышып, сенин кечигип жатканың тууралуу кабар билдирдим. Алар бир аз күткүлө деген менен кечинде издөөгө киришти. Түнү менен издеп, таң атып баратканда шаардык оорукананын жанынан табылганымды мага кабарлашты. Кийин автокырсык тууралуу билдик.
Жаңылыктардан көрсөткөн убакта каза болгон кыздар сенин жанындагы кыздар экенин билдим. Баары тең каза болушкан экен. Мага кабар кылганда сени да алардын жанынан көрүүдөн корктум. Түнү менен Кудайдан суранып, сенин аман болушуңду тиледим. Бирок Кудайга шүгүр, сени оорукананын жанынан таап алышканын айтышты. Ошол замат жетип бардым. Эч нерсени билбейт элең. Көйнөгүң канга боелгон абалда, бирок дене табың жылуу болчу. Ушундай карындашым, өзү эмне болгон эле ошол күнү? Кыз терезени тиктеген абалда бир аз ойго бата кеткенин көргөн агасы кайра сөздү башкага буруп кетти. Мейли, садаган баары өттү кетти. Ал күндү унутуп койгонум жакшы. Эми эс ал. Ар бир жамандыктын артында жакшы күн болот. Карындашынын чачынан сылап, маңдайынан өөп коюп, ордунан туруп кетип жаткан агасын кыздын сөзү кайра токтотту. Ал күнү эч кимге карабай биз шаарга кайтмак болдук. Арасынан бир курбубуздун ата-энеси чет өлкөгө кетип, ал үйүнө бизди чакырды. Ал жакта да бир аз көңүл ачууну сүйлөшүп келдик. Баары кызуураак болчу, бирок мен эмес ага. Мен сизди капа кылып алганым үчүн эч кандай маанайымды эле көтөрүп ойной алганым жок. Бир чети жакшы болду деп үйгө көздөй ашыгып келе жатканбыз. Кандай болду билбейм, бир убакта биздин жолдон бир караң көзүмө уруна түштү. Саат канча экенин билбейм, бирок коюу караңгы эле. Машинанын жарыгынан мага узун гана караң көрүндү. Мен айдоочу кызга шашыла бакырдым. Абайла сүзүп кетесиң. Ошол замат алда көрө коюп, унааны дароо бура салам деп, унаабыз ала салып, аңтарылып кетти. Кийин кыз сөзүн улаганча, аркы жактагы терезе дароо шарак ачылып, муздак шамалга аралашып, терезеге илинген апакай кооз парда ары бери булактай түштү. Кыз эмнегедир коркуп кетти. Көзү алайы азыр эле ачылган терезеден бирөө кирип келчүдөй, артка кетенчиктей салды. Аны байкаган агасы ордунан акырын туруп барып, кайра терезени жаап карындашына карады. Эмне болду берекем? Коркуп кеттиңби? Эч нерседен коркпо. Бул жөн гана каттуу шамал болгону үчүн гана ачылып кетти. Сен корко турган эч нерсе деле жок. Болгону терезени бир аз оңдоп салуу керек экен, Мейли таң атсын анан. Агасы күлүп келип, акырын карындашынын жанына отура кетти. Айтмакчы анан. Агасы эмне тууралуу суроо бергенин дароо байкады. Көзүн тиги терезеден албаган тейде агасына жооп берди. Билбейм. Андан башкасын билбейм ага. Эсимде жок эч нерсе. Агасы бир жылмайып алып, карындашына бейпил түн тиледи да, өзүнүн бөлмөсүнө чыгып кетти. Үйдүн жарыгын корккондуктан жандырып далды. Эмне кылышын билбей, жүрөгүн коркуу бийлеп, ары бери басып, уйку да көргөн жок. Кандай жашоодо жашап жатканын да билбей, түшүмбү же өңүмбү деп коркчу болду. Терезенин баарын караңгылап жаап да салды. Анын баарын сыртта, коюу, калың токойдун арасында турган жаш жигит көз салып байкап турган. Түн. Кыз сыртта каттуу угулган үндөн улам көзү ачылды. Эмне болуп жатканын да билген жок. Терезеден акырын гана эшик тарапты тиктеп алды. Бирок дээрлик эч нерсе көрүнгөн жок. Денесин заматта калтырак басып кетти. Эмне болушу мүмкүн? Чоң үйдүн эшигин акырын ачып, агасынын бөлмөсү тарапка көз чаптырды. Баары жымжырт, тынчтай. Анда кыздын түн уйкусун бөлгөн каттуу үн кайдан чыкты? Акырын кайра эшикти жаба салды да, ордуна келип жата кетти. Кайра көзүнө уйку тартабаган жок. Адатынча тек гана колуна агасы окуп берип жаткан китепти алып, көз жүгүртүп окуп жатты. Эмнегедир жүрөгү каттуу согуп, бир нерседен корккон сыяктуу, көзү терезе тараптагы коюу бак тарапка кадалды. Бирок анткен менен эч нерсени байкай алган да жок. Калың токой арасында кыздын өзүнөн көзүн албай турган жаш бөрүнү байкаган да жок. Жаш бөрү тек гана бир ордунан жылбай, кыздын тынчтыгын көздөгөнсүп, мээримдүү көздөрү менен тиктеп турган. Бул 4 аяктуу мээримдүү жырткыч кызга ким? Кайдан келген? Азырча эч кимге, ал тургай кыздын өзүнө да бул белгисиз. Жашоосу көптөгөн күтүлбөгөн окуяларга туш болуп жатты. Каза болгон жакын курбуларын эсине түшүрө, көпкө көзүнө жаш алып отура, ушул эле маалда өз өмүрүнөн да корко баштады. Артынан калбай ээрчиген кара көлөкөнүн сөлөгөтү же түшүнөн, же өңүнөн тынч коёр эмес. Ал ким болду деге? Же бирөөнүн каза болгон элесиби? Же кимдир бирөөгө жамандык кылды беле? Оюна далай-далай нерселер келип кетип жатты.
Дагы кандай окуяларга туш болор экен? Азырча караңгы. Ары оонап, бери оонап жатып кантип уктап кеткенин да билбей калыптыр. Көзүн ачса жерге жарык кирип, саат 6-лар чамасы экен. Ордунан туруп, жүзүн жууп келип, тамак жасашка урунду. Агасы жумушка барыш керек. Жакшыраак тамактанып кетсин деген ойдо ашканага тарапты көздөй басты. Ден соолугу кыйла жакшыланып калган экен. Жата берсе кайра оорубаган жаны да ооруйт эмеспи? Андан көрө аздан кыймылдап агасына жардам кылыш керек. Заматта даамдуу тамак даярдай, сааты болгондо агасын ойготту. Агатай, ойгонуңуз, жумушуңузга кеч каласыз. Макул, мен азыр жүзүмдү жууп чыга калайын. Менин акылдуу карындашым, таң атпай тамак жасадымбы бат эле. Агасы жүзүн чайкап чыга кубанып сүйлөп алды, столго отуруп жатып. Ооба да, билесиз го карындашыңызды. Жүрүңүз, тамак ысыгында ичип алыңыз. Бах, жытынан эле сезилип жатат. Менин алтын карындашымдын колу кандай даамдуу экени. Өзүңдү өтө эле урунтуп алба. Абалың жакшы болуп калдыбы? Эмне эрте ойгонуп алгансың? Агасы жамгырдай суроолорду жаадырып, карындашынын абалы тууралуу тынчсызданып алды. Менде баары жакшы ага, кыжалат болбоңуз. 1-2 күндөн соң окуума чыгам. Чын эле абалың жакшыбы? Ооруп каласың. Толук айыкканыңча үйдө эле болуп турганың жакшы. Ага, дере үйдө сабактарыңды даярдай бер. Агасы адатынча жылмая карады. Сиз эмне десеңиз ошо болот ага. Карындашы да агасына жылмая жооп берип, экөө тамактанып отурду. Убакыт өтүп, колундагы даярдап койгон буюмдарын агасына карматты. Менин акылдуум десе. Эми бөлмөмө кирип эс ал. Сыртка чыкчу болсоң, мага кабар бергин коңгуроо кылып. Агасы карындашынын маңдайынан сүйүп кое, чачын сылап алды да, сыртты көздөй ишине жөнөдү. Мейли ага, чарчабай жакшы иштеп келиңиз. Менден кыжалат болбоңуз, мен жакшымын. Эшиктен жылмая узатып коюп, агасынын каранын карап сыртта тура берди. Бир аз турган соң, сырттагы кой бактын арасына көзү түштү. Кечээ түнү да ушул бак өзүнчө сырдуу көрүнгөн эле. Акырын бак тарапты көздөй басты. Эмнегедир муздак шамал үшүтүп, дарактар муздак шамалга дирилдеп ары бери ыргалат. Арасы кою болгон үчүн көлөгө түшүп турган. Таң калыштуу. Үйүнөн алыс эмес жерге тамчылаган кызыл кандын тактары кыздын көзүнө илинди. Бул эмне болгон кан? Дароо эсине ошол бейтааныш кишинин элеси тартыла түштү. Жок болушу мүмкүн эмес. Бул болгону менин башымдагы ойлор. Бул жөн гана менин коркунучум ичимдеги. Мындай болуусу мүмкүн эмес да? Кайра оюна дароо жанакы эки жигиттин айткандары кулагына жаңыра түштү. Дал ошол курбуларыңыз каза болгон сыяктуу эки жансыз дене табылды. Кандын тамчысы ары көздөй тамчылап кетиптир. Ал тарап ары коркуу, ары коркунучтуу токойго уланып кетет эле. Андан ары баргысы келген жок. Жөн гана артына кайрылып, үйүн көздөй жөнөдү. Артынан бирөө тиктеп тургансып, жүгүрүп үйүнө көздөй кирип кетти. Чынында эле жаш жигит токой ичинен көз албай, кызды байкатпай карап турган. Кыз ары кеткен соң, жараат алып таңылган колун кармай жерге отура кетти. Үйүнө келип бөлмөсүнө кире ары бери басып жүргөн Мерин ага бир аздан соң эле агасы кайра коңгуроо кылды. Ага, менин карындашым эмне менен алек экен? Өзүң тамактанып алдыңбы? Көбүрөөк тамактан арыктап да кеттим ооруканада жатып. Баары жакшы ага, ооба, тамактандым. Агасы карындашынын маанайын көтөрүп, бош убагында бат-баттан коңгуроо кылып турат. Ооба, баары жакшы, рахмат. Өзүңүз кандай иштеп жатасыз? Экөө кадимкидей жакшы күлүп сүйлөшүп отура беришет. Болбосо зеригип да калышат болчу. Эртеңден сабакка бара берейин, агам. Айыктым, ден соолугум жакшы эле. Үйдө отура берип аябай зеригип калат экенмин. Аны үйгө барганымдан соң айтамын, мейли мен эми жумушка кайтайын. Агасы коштошуп, акырын телефонду өчүрүп койду. Ал күнү үйүнөн чыкпай кечке отурду. Ары бери басып китеп окуп, ар нерсе кылса да окшошпойт. Кечирээк гана, агасы келерде тамагын даярдап, үстөл үстүн жайнатып күтүп отурду. Эшиктен агасынын үнү угулганда ордунан туруп агасын күтүп алды. Келип калдыңызбы? Кандай иштедиңиз? Колунан кийимдерин алып, илигичине илип койду. Тамак даяр, агам. Курсагыңыз ачса керек. Алгач жүзү, колуңузду жууп келиңиз да, жүрүңүз тамактанабыз. Стол үстүн жайнатып баарын кое салды.
Агаңдын чарчоосун сенин тамагыңдын жыты менен эле кетирип коесуң. Мейли, азыр колуңду жууп келейин. Агасы да тамашалап сүйлөй, колун жууп, үстү жайнаган столго отура кетти. Экөө ар нерсени сүйлөп тамактанып отурушту. Эртеңден окууга барасыңбы? Өзүңдү жакшы сезип жатсаң анда бара бер. Бир чети сабагыңды калтырып салганың деле болбойт. Рахмат сизге агатайым. Ооба, ден соолугум жакшы. Анан да үйдө отура берип зериккенимди айтпаңыз. Экөө көпкө сүйлөшүп отурушту. Агасынын макулдугу менен эртеси сабакка бармай болду. Эми жатып эс ал, мен да чарчадым. Түнүң бейпил болсун карындашым. Карындашынын маңдайынан сүйүп койгон агасы сыртты көздөй басты. Рахмат ага, сизге да бейпил түн. Айтмакчы, даамдуу тамагың үчүн чоң рахмат. Агасы өз бөлмөсүнө кирип кетти. Өзү да ашканасын жыйнап бүтүп, бөлмөсүнө кирип, сабактарын даярдап отуруп калды. Эмнегедир ички туюму бирөө өзүн тешетиктеп турган сыяктуу терезе жакты карап алды. Коюу караңгылыкта эч нерсе көрө алган жок. Эми бир аз унутулуп келе жаткан каргашалуу ошол күн дале эсине түшүп кетти. Болду, ал жөн гана түш болчу. Өзүн өзү ушундай соороткон менен эч эле ал оюна көнө албай койду. Укташым керек, эртеңден эрте туруум керек. Келип ордуна жата кетти. Көзү бир аз уйку тартып уктап кеткен экен. Түшүндө кимдендир качып баратты. Бирде алыстан жанагы кишинин күрүлдөгөн үнү угулат. Бирде болсо улуган үндөр жанынан чыгат. Бирде шуулдап барып, кайра жоголгон үндөр кызды ого бетер титиретип жатты. Ошентсе да жан далбастап коюу бактын ичинде качып барат. Ким, качан келип жардам берет экен деп ойлойт. Бирок эч ким. Агасынын үнү тээ алыстан угулуп, кек гана «Мен жакка кел, карындашым» деген үн алыстан угулганы менен токой үчүн коюу туман каптап, өзү көрүнбөйт. Болгону ошол бир тууганын үнү жалгыз үмүт болуп, үн чыккан тараптуу көздөй жетүүгө ашыгып жатты. Мына, үн жакындап калган убакта, кайдан жайдан агасында тиги киши бир колу менен чапчый кармай, тамагана колун кадап, үйдү көздөй көтөрүп муунтуп кирди. Мына көрдүңбү? Сенин да дал ушундай түгүмө жетем деген сыяктуу өзүн өзү эр сезип, адам өрүп жатканы менен иши жок ааламды өзүнө багынткансып карс күлүп, кызга кызарып кан толгон көздөрү менен тике карады. Агасынын буту колу кыймылга келбей, араң-жан болуп баратты. Аны куткарууга алсыз кыздын өзүндө кайсыл амал, кайсыл күч дейсиң? Болгону көзүнүн жашын көл кылып, ыйлап, агамды бошот дегенден башка калы келген жок. Бир убакта тиги киши кызды бир карап, агасына курч азуулуу тиштерин матырып алууга камданган убакта бакыр бойгонуп кетти. Ага, көзүнө жаш толуп ыйлап талган эле. Бир убакта агасы эшигин тыкылдатып шашып кирди. Мирена, эмне болду сага? Ыйладыңбы? Эмне болду? Шашыла сырттан чуркап кирген бир боору суроо бере, карындашынын көзүндөгү жашын сүртө койду. Жок, баары жакшы. Жаман түш көрдүм болгону. Бул жөн гана жаман түш. Көзүнүн жашын артып ала, агасынын мойнунан кучактай, ичинен Кудайга шүгүр келтирип турду. Жүрөгү бир нерсени сезгендей, ылдам согуп, жан дүйнөсү жанчылып, алдыдагы күндөрүнөн катуу коркууга түштү. Канча аракет кылбасын, ал киши өзүн тынч койбосун билип турду. Кимге барып, кайдан жардам сурашын биле албай азап тарта берди. Агасына ошентсе да эч нерсе айта алган жок. Таң супасы жерге жайылып, бат эле коюу түндү жарып чыккан ак таң. Андан соң алтын нурга боеп күн чыгып, бат эле эл кыбыр-кыбыр өз тирликтери менен алек болууга өтүштү. Бул учурда Мирене сабагына, агасы болсо жумушуна аттанышты. Агасы Миренаны сабагына таштап, андан соң өзү жумушун көзөрдөй аттанды. Окуу жайга келген соң, аны курбусу коштоп чыкты. Сабам Мирен, абалың жакшыбы? Айыгып кетишим менен алтыным, баары түш сыяктуу артта калсын. Кызды жандай баскан курбусу кызды келип кучактап көрүшүп калды. Ооба, рахмат, баары жакшы, өзүңдөчү? Кыз да суз жооп берип койду. Бизде да баары жакшы. Тигил жигит бизге бүгүн кошулду. Карасаң да аябай башкача жигит экен, Курбусу тамашалай, дароо кыздын мүрүсү менен түртө. Ар жакта келе жаткан сырдуу жигитти көрсөтүп суктанып койду. Жөнчү, эмнеси өзгөчө экен? Жүрү кеттик, сабакка кеч калабыз.
Кыз колунда китептерин кармаган тейде жигитти карап алып көздөрү тиктеше түштү. Кайдандыр көргөн өңдү, тааныштай учурай бир азга турган жеринде катты. Качан гана курбусу аны адатынча колунан татканда өзүнө келди. Мирен, сага эмне болду? Курбу кыз түшүнө бербей Миренадан сурап алды. Эч нерсе болгон жок, жүрү кирдик. Кыз сыр бербей ичкери көздөй кадам таштады. Артындагы жигит кызды узата караган бойдон сыртта бир аз туруп кайра ал дагы ичкери көздөй кадам таштады. Сабагында да эмнегедир ойлоп отурду. Баарынан да тиги жигиттин көздөрүн кайдандыр көргөн сыяктуу. Бирок кайдан? Канча убараланса да эч нерсе эстей алган жок. Сабак кантип бүткөнүн да билбей калды. Дароо сыртка чыгып, көп адамдар арасынан аны издеп алды, бирок таппады. Убакыт өтүп, окуусу бүтөрүнө аз калган. Миренаны болсо ой басып отурду. Өзүнө өзү суроо берип, жиндене кайра сабагынан чыгып үйүнө жөнөдү. Жол ката ойлуу кетип бараткан кызды жигиттин үнү селт эткизе чоочутуп жиберди. Саламатсызбы? Ал кыздын артында качан кайсыл убакта пайда болгонун кыз өзү да билбей калыптыр. Бир чети жигиттин сөзүнөн чоочуп да кетти. Ой, саламатчылык. Коркутуп жибердиңиз. Кыз сөзүн үзүп, сүйлөп мукактанып алды. Кечирим сурайм анда сизден. Атайын чочутуу оюмда жок болчу. Жигит сырдуу жылмайып кызга жанаша басты. Эч нерсе эмес, биздин окуу жайга жаңы кошулупсуз деп уктум, куттуктайм. Мирена да жылмайып күлүп жигитти карап алды. Рахмат. Аябай меймандос. Анан да аябай кооз шаар экен бул жер. Жигиттин сөзүнөн кыз ордунда тык токтоду. Кайсыл шаардан көчүп келдиңиз? Кыздын суроосу жоопсуз калды. Кечирим өтүнөм сулуу. Бирок жеке жашоом сыр болуусун каалайм. Жигит кыздын суроосуна такыр башкача жооп айтып жылмайып койду. Чын эле кызыктай жигит экен. Кыз ичинен ушинтип ойлой кетти. Мен өтө сейрек адамдар менен достошом. Көпчүлүк учурда ушундай жалгыз жүргөнүм үчүн корс мүнөздө болуп бүтсөм керек. Ал үчүн кечирим сурайм. Кыздын оюн окуп салгандай аста сүйлөп, аста басып алды көздөй кете берди жигит. Бирок мен сиз менен достошкум келет. Атым Айдын. Жигит жылмая кызды тиктеп колун кызга сунду. Мен Миренамын. Кыз дагы жигиттин көздөрүнө бир ирет тике карап алып, колун суна койду. Ичинен баары бир биз менен бирге окуса тааныш болуунун жаман жери болбостур деген ой келди кызга. Кубанычтамын. Экөө тең жарыша айтып алып, кыз мыйыгынан жылмая, жигит болсо азыраак күлүп жиберди да, кайра жолдорун улап жөнөштү. Сиз бул жерде кимдер менен турасыз? Баары сыр болсун дедиңиз, э? Унутуп кетипмин, кечирим өтүнөм. Экөө бир аз маектешип, эски тааныштардай бат эле бири-бирине көнө түшүштү. Жана бирге үйлөрүн көздөй баратышты. Экөө сүйлөшүп баратышып, кыздын үйүнө кантип жеткенин да билбей калышты. Үйүнүн жанына жеткен кезде кыз жигитти карап бир аз жылмайгансыды. Мына бул менин үйүм, жетип келдик. Рахмат сага узатып койгону үчүн. Ар жак бир жагын карап алган жигит кыздын сөзүнө жооп кылып жылмайып койду алда. Анда жакшы. Эч нерсе эмес, буйруса эртең сабактан көрүшөбүз, э? Дагы бир жолу кубанычтамын таанышканыма сулуу. Кызды жайдары тиктей, жигит колун акырын кызга сунду. Эмнегедир бир жери ооруп тургандай, кызга байкакпай көзүн чылк жумуп, сол колу менен оң колун акырын кармап алды да, кайра колун тартып алды. Кыз аны байкаган да жок. Ал да жигитке жооп кылып, назик колун акырын жигитке сунду. Ооба, буйруса эртең жолугабыз. Жакшы жетип ал, кош бол. Кыз жигитке бир жылмая карап алып, үйүнө кирип кетти. Жигит да кызды карап бир аз турган соң, үйдөн далдоороок жакка өтө, кайра жанындагы калың токойду көздөй аралап кирип кетти. Үйүнө эмнегедир көңүлдүү кирген кыз ары бери кыңылдап ырдакталды. Өзүн күзгүдөн карана, чачын бир аз тарай салып, бир саамга өзүн тиктеп турду. Кайра ордунан туруп, бат-баттан агасына тамак даярдай, үйлөрүн жыйнап жатты. Бүгүнкү күнү жакшы өткөндөй, же окуусуна барып көңүлү бир аз алаксыдыбы, же тиги жигит көңүлүнөн чыктыбы айтор, өзүн алда канча жакшы сезип турду. Алда бар. Жигиттин кара коюу каштары менен төгүлгөн кирпиктери коштогон көздөрүн элестетип алып, өзүнө өзү таң калып, кайра бырс күлүп жиберди. Эмне болуп жатат мага?
чын эле бирок киришимдүү жигит экен. Андан көрө агама даамдуу тамагымды жасап күтүп алайын. Эх байкуш агам десе. Мени окутам деп жүрүп, өзү үчүн эч нерсе кыла алган жок. Кудайым сизге татыктуу жар жолуктурса экен. Агам антип кыйналып жүрсө, сенин кимдир бирөөлөрдү ойлоп жатканыңа жол болсун. Өзүн өзү кагып сүйлөнүп алды да, кайра ишине киришти. Күбүн кеч кирген убакта агасын күтүп отурду. Бир азга кечиксе, агасы дайыма коңгуроо кылып кечигип калаарын айтып, карындашын жубатып койчу. Азыр болсо эмне кылаарын билбей, ары бери ордунда турбай басып, тынчы кете берди. Саатын карап койгону менен агасы келчү убактан өтүп бараткан эле. Бир убакта кулактын кужурун алган коңгуроо чалынып, кыз ошону эле күткөндөй телефонду ала койду. Алло, ага эмне болдуңуз? Келе жатасызбы? Бирок агасынын үнү саамга угулган жок. Ага, угуп жатасызбы? Сизге эмне болду? Кайдасыз? Үнүн укпаган соң кайра сурап кирди. Мен бир азга кечигип калат экенмин, жаным. Мен коркпой отуруп тургун. Эсиңдеби, апам бизди үйгө таштап кетчү убакта эмне деген сөз берчүбүз апама? Агасынын бул сөзүнө Мирена таң калып бакырайган көздөрүн чоң ачып алды. Заматта көзүнө жаш келип, бала кездеги бир элес көз алдына тартыла түштү. Ал убакта апасы менен атасы бир нерседен экөөнү коргогон сыяктуу үйдөн чыгарчу эмес. Бир жака кетишкен убакта да агасына дайындап, алар келгенче эшикти эч кимге ачууга мүмкүн эмес эле. Кимден анчалык коргошконун эч ким билбейт. Мына агасы азыр дал ошол сыяктуу табышмактатып сүйлөгөнүн акылдуу кыз дароо түшүндү. Ага, сизчи кайда жүрөсүз? Жооп бериңиз ага. Агасы башка сөз айткан жок. Жөн гана телефонду түлдөп барып, жок болуп кетти. Телефон өчөр замат кыз эшигин дароо эле салды. Терезесин да жаап, бүтүн баарын агасы айткан сыяктуу азыр эле үйүнүн ичине бирөө кирип, кызды жакадан алчуудай боло көз алдына жанагы киши элестеп кетти. Жүрөгү түкөйүр болуп, бир нерседен коркуп турду. Агасынын кечиккени аз келгендей, күйгүм тартып, коюу караңгылык терезени каптап келе жатты. Бир тууганынын шашыла, ары баат-баат чыккан үнүнөн өзү да чоочуп, анык бир нерсе болгонун кичинекей жүрөгү сезип турду. Көтөргөн телефону да ичак эле өчүп калган экен. Башка бейтааныш номер менен байланышып, кайра жок болуп кеткенинен улам, кантип байланышка чыгаарын билбей көпкө кыжалат болду. Адатта бир тууганы эч качан мындай убакытка дейре кечикчү эмес эле. Канча убакыт өттү ким билет. Кирпик какпай, өз бөлмөсүнө камалып отурган кыздын телефону шыңгырап, кыз дароо ала койду. Бирок күткөн агасынын үнү эмес, көңүлсүз сүйлөгөн курбусунун үнү угулду. Мирена, кандайсың? Курбусунун үнү мугдуу чыгып, кызга бир нерсе айта албай тургандай мукактанат. Жакшы. Түн жарымда эмне болду? Тынчылыкпы? Кыз да жүрөгү бир нерсени сезгендей, шектүү курбусуна суроо узатып, аны эмнедер коет экен дегендей жооп күтүп тыңшап калды. Бир аз үн катпай турган курбусу акырын сөз баштады. Мирена, агаң азыр ооруканада. Аны унаа ооруп кетиптир. Катуу ооруп, өзүн билбей, эсине келбей жатат дешти. Эмне дедиң? Кайсыл ооруканада? Кыздын алдынан жер көчүп бараткандай башы тегеренип кетти. Мен сага баратам азыр. Жанына барабыз, даяр бол. Кыз башка эч нерсе дебей, телефонду үзүп койду. Эмне деди агамды? Жок болушу мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Көзүнөн мөлтүр жаштар тамып, бир кыйла ордунда катып турду да, кайра даярданып, кийине курбусун күтүп жатты. Эшик алдына токтогон унаа жарыгын өчүрбөй, кызга келгени тууралуу кабар бергенсип, кызды күтүп туруп калды. Ушуну эле күтүп тургандай, үйүнөн шашыла чыккан кыз унаага отура, курбусуна суроолорду жаадырып кирди. Абалы кандай экен? Ким айтты агам тууралуу? Айтчы мага. Эмне болгонун өзүм да билбейм. Мага бирге окуган жигит айтты. Ал ооруканага өзү жеткирип келиптир аганды. Шашылыт сүйлөп, лап талган кыздар дароо айтылган дарек боюнча жетип келишти да, ичкери көздөй чуркап жөнөштү. Доктор суранычы айтыңызчы, 11 бөлмө кайсыл тарапта? Ак халат кийген айым аларга жылуу сүйлөп, экинчи кабаттагы сол тарап экенин айтып, башын ийкеп коштошуп кала берди. Экөө шашылып кирип, бөлмөдөн эми чыгып келе жаткан ак халатчан доктор менен бет келишти. Доктор, агам, 11 бөлүмдөгү жигиттин абалы жакшыбы? Агама эмне болду?
Доктор экөөнү бир карап алып, үмүтсүз үн катты. Ата энеңиздер кайда? Аларга кабар берүү керек. Бизде үмүтүбүз азыраак. Андыктан кечирим сурайм. Колумдан келген жардамым ушул болду. Башын шылкыйта, бир чети Миренаны тиктеп аяп тургандай күнөөлүү үн катты доктор. Жок, ишене албайм. Андай болушу мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Доктор кирип көрүүгө мүмкүнбү агамды? Көзүн жаштаган кыз докторду жалдырай карады. Албетте болот. Кирип көрүүгө болот. Бирок көп убакытка эмес. Доктор ар көздөй басып кетти. Кыз кадам шилтей бөлмөгө кирип барып көзүнүн жашын көл кылып төгүп алды. Агасы эч нерсени билбей, тек гана көзүн жумуп тынч узак уйкуда жаткан эле. Колун кармап жанындагы отургучка отура кетти. Бир тууганым, эмне болду сизге? Эмнеге мындай абалга түшүп калдыңыз? Көзүңүздү ачыңыз, мен келдим. Ага ачыңыз, көзүңүздү суранам. Мен кантем сизсиз? Жок, ага мени таштап кетем дебеңиз. Оюңузга келтире көрбөңүз. Кудайым өзүң жардам кыл. Көзүнүн жашы мөлдүрөп тамып, эч нерсени сезбей уктап жаткан агасына сүйлөп да, ыйлап да жатты. Чүш болду. Баары жакшы болот. Сыртка бир аз чыгып өзүңө келчи алтыным. Баары жакшы болот. Жүрү. Курбуусу кыздын мүрүсүнө колун коюп курбуусун алаксыткан болду. Канча отурушту ким билет? Качан гана доктор келип, кыздарды кылып жаткан жумуштарына тоскоолдук жаратып жаткандарын айтып, тынчтык керек экендигин жана бул жерде калгандан түк пайда жоктугун айтып кетүүлөрүн суранганда, курбуусу Миренаны алып кетмекчи болуп колдон алды. Жок, сен кете бер. Мен агамдын жанында калам. Мен агамдын жанында калгым келет. Кыз көзүндөгү аккан жашын сүртүп алып курбуусуна карады. Жок асылым. Бул жерде калгандан пайда чыкпайт. Бир аз эс ал, үйүңө барып. Докторлор дагы убактылар чектелүү дешти. Аларга да тоскоолдук кылбайлы да. Үйгө барып сүйлөшөлү. Кааласаң менин үйүмө барабыз. Бул жерде аларга тоскоолдук жаратып жатканыбызды айтышты. Курбусу Миренаны эптеп ооруканадан сыртка алып чыгып кетти. Экөө ээрчишип унаасына отуруп алып, үйүн көздөй жөнөштү. Курбусунун «менин үйүмдө эле кал» деген сөзүнө көнгөн жок. Түн ката үйүнө таштаган курбусу жалгыз таштай албай жанында калып кетти. Экөө үйүнө кирип, ашканада көккө сырдашып отура беришти. Канчалык курбусуна жашоодогу болуп жаткан окуяларды айтып сырдашкысы келсе да, эмнегедир коркуттурду. Азыр эле оозунан бир сөз чыкса, тиги киши келип ала тургансып коркууга түшкөнүн курбусу байкаган жок. Баарын дароо жаап, терезелерин чүмкөп салганына курбусу бир аз түшүнбөй турду. Түн бир убак. Телефонуна келген чалуу, эки кызды тем уйкудан көздөрүн ачты. Жаналы калбай чырылдаган телефондун үнү кулак мээни жеп, же токтобойт. Акырын барган Мирена үйдөгү телефонду ала койду. Эч нерсе деген жок. Кек гана тиги тараптан кандай үн чыгаарын күтүктүрдү. Мирена! Кыз телефондогу үндөн бүтүн денеси калтырап кетти. Мирена, мени күтпөдүң беле? Мени унутпаган чыгарсың. Ким? Кимсиңер? Кыздын калтыраган үнү тамагын бууп, араңдан зорго үн катты. Мени көрүүнү каалайсыңбы? Ким экенимди? Эсинде болсоң керек. Менин жүзүмдү көргүң келеби? Чыныгы жүзүм кандай экенин көргүң келеби? Анын кырылдаган үнү кызды андан бетер титиретип, коркууга салып турду. Кара! Кыз коркконунан телефонду коюп салды. Ким экен Мирена? Курбусунун таң калган суроосуна жооп да берген жок. Тек гана ал ким экенин билгиси келип турду. Ким ал? Кандай адам экенин билгиси келип, коркууга түшсө да, акыркы күчүн жыйып, терезе көздөй басып барып, пардамын чекесин ача калды. Эч нерсе да байкаган жок. Же караңгы болгон үчүн үйүнүн ылдый тарабында көз салып карап алды. Бирок эч нерсе жок. Бир убакта өзүнөн өзү учуп келген карга терезесин буттары менен так эткире тээп өтүп, бир карк этип алды да, кайра ары учуп кетти. Көздөрү кызарган кара карга кызды ошол саам теше тиктеп өттү. Ай! Кыз коркуп кетти да, дароо парданын чекесин түшүрө, артка карай кетенчиктей бара отура кетти. Эмне болду Мирена? Курбусу да чоочуй ордунан туруп келип, кызды колунан кармай кучакташа отура кетти. Сага эмне болду, айтчы? Эмне сени анчалык кыйноодо? Билем, акыркы катталган окуялар сен үчүн өтө оор экенин, бирок ушул эле татта өзүмдү колго алуумду суранам. Мындайда ооруп каларың анык. Өзүңдү абайлабасаң, сага муктаж болгон агаң кантет?
Ага азыр өтө керексиң. Андыктан өзүңдү колго ал, алтыным. Миренанын чачынан сылап алган курбусу кызды бүтүн ойлордун аз. Болсо да алаксыткысы келип турду. Калың токойдун арасынан тек гана экөөнүн көзүн албай тиктеген жигитти эч ким байкаган жок. Үйүнө жетерине аз калган убакта артынан шуу өткөн караан кыздын ойлорун туш тарапка чачыратып жиберди. Артын дароо караган кыз селт ете оюнун баары чачырай, дене бою титирей түштү. Ким бар? Көз кыры менен шашылып, бүткүл жан жака белдерин карап алууга үлгүрдү, бирок эч кимди байкай алган жок. Бир заматта кайра эле жанагы шуудураган үн кулак түбүнөн угулуп кайра жок болуп кетти. Ким? Ким бар? Кыз ары бери жагын тегеренип карап алган менен, бирок адаттагыдай эле эч нерсе көрө алган жок. Кайра эле жолун улап, эми бир аз шашылып, тээ чыккан жарыкты көздөй басты. Бул учурда кыз үйүнүн жетерине аз калган. Жардам бер, суранам. Үн чыккан тарапты акырын карап алган кызды өңүмбү, түшүмбү деген ой заматта акылын ээлеп өттү. Артында жапжаш болгон, узун бойлуу бейтааныш жигит тиктеп турган. Көздөрү кызарып кутурган иттин көзүндөй болуп, денеси шалдырай чарчагандай көрүнүп, басууга алы келбегендей, өзү араң эле бутунда турган жигиттен кыз титирей коркутталды. Оюнда бул жигит чын эле жардамга муктаждай сезилип, кыз анын жанына акырын кадам шилтеди. Эй, сизге эмне болду? Жардам керекпи? Кыз акырын дагы бир кадам шилтеди. Кыздын суроосу жоопсуз калып, жигит андан бетер абалы начарлашып жаткан сыяктуу түр көрсөтүп, тизеси жерге бүгүлө түштү. Жардам бер! Жардам бер! Эми кыз чындап эле анын жанына жетип барды. Эмне болду сизге? Бир аз чыдаңыз азыр. Азыр тез жардам чакырам. Жанына жетип барган кыз жигитти мүрүдөн өйдө сүйөп, жанында турган отургучка отургуза, телефонун дароо ала коюп, тез жардам чакырууга өттү. Алло? Алло, жардамыңыздар керек. Бул жерде бир жигит жардамга муктаж экендериң. Кыз артын карай отургучта жигиттин жок экенин байкай ордунда катып, үнү тык токтоду. Эмне болуп жатканын да түшүнө албай, жан-жагын бурулуп карап алды. Азыр эле өлөөрчү жардамга муктаж болгон жигит эч нерсе болбогондой куландан соо алдында турган. Жигит эч нерсе болбогондой кызга жыртая тигилди. Анын жүзү кардай аппак кубарып, көзү канга толо кызарып турган элеси кызга айдын жарыгынан даана көрүнүп турду. Мирена андан көз албай, бир-эки кадам артка кетенчиктей басты. Жигит да шашкан жок. Акырын гана карап тура берди. Кыз дагы бир кадам таштаганда, шамалдай сызып келген жигит күрөктөй колдору менен кызды тетиги токой тарапка жолун буруп, жаш баланы тоскондой алдын тороду. Артка кетенчиктей баскан Мирена бутуна илешкен таштан улам чалынып, күп эте жерге кулай түштү. О, адам баласы, аябай эле ишенчек келесиңер, э? Алло, тез жардам дей кое калганы кантейин? Анын кекерлей күлгөн каткырыгына да, сүйлөгөн сөзүнө да кыз эч нерсени түшүнө албай, тек гана жерден өзүн көтөрүүгө алы келбей, онтоп жата берди. Калың бактын жээгинде жайгашкан үйүнүн жанында да коңшу колоң дегендери көп эмес эле. Ата-энелери ушундай ээн жерге үй салган себебине эч ким түшүнө алган эмес. Анын үстүнө караңгылык жер бетин биротоло каптап бүткөн. Эмне кылсам сени, а? Экөөбүз азырча таанышкан да жокпуз. Такыр бейтааныш адамдарбыз. Аркы жигит шашпай басып келип, кызды колу менен так көтөрүп, көздөрүнө тигилип карап алды. Эх, ушундай таттуу экениңди азыртан эле сезип жатам. Балким башка эч кимге айтпастырбыз, э? Бизде негизи адамдарга азырча ачык чабуул жасаганга мүмкүнчүлүк бериле элек. Бирок сени кантип коюп жиберем, сени? Айтчы. Бул туура эмес болуп калат да. Жиндемедей кыздын ар бир соккон тамырынын үнүн тыңшай, денедеги ысык кандын жыты мурдуна өрдөйт. Мирена баарын түшүндө көрүп жаткандай, тыбырчылай өзүн бошотууга алы келбей, өзүн жоготуп, узак уйкуга бараткан сыңары денеси бошошуп баратты. Уктай кой, сулуум, уктай кой. Мен ачкамын. Асага эч нерсе билинбей калат. Бир аз гана ооруксунганы болбосо. Кыздын алкымын жапкан, жайылган узун чачын аркага таштай салган жигит оозун ача, арсайган тиштерин көрсөтө, кыздын алкымындагы кан тамырды көздөй жакындай, кайра бир саамга токтоп калды. Калың бактын арасынан кычыраган үн кызды да уйкудан ойготкондой, ага удаа эле, берки жигит да, добуштууга саамга тынчсыздана да түштү. Аркы жактан чыккан үн экөөнү көздөй
Уламдан улам жакындап келе жаткандай туюлуп, көздөрүнө ишене албай турушту. Камын бактын арасынан чыгып келген килтейген карышкыр кызды көк болуп жанып турган көздөрү менен бир тиктеп алды. Тиги жигит болсо карышкырды көрө коюп, дароо кызды бир колу менен оңой эле ыргыта салды да, артын көздөй заматта калың бакты аралай зуу койду. Анын артынан сая кууган көк чал карышкыр да кыздын жанынан шуулдай өтө бактын арасына кирип кетти. Кыз өзүнө келип дароо ордунан тура койду. Колу каттуу кайрылып ооруп, дарактын сыныгына тирилип да калган экен. Эч нерсеге түшүнө албай, тек гана карыш кадам калган үйүнө шашылып чуркап жөнөдү. Бул эмнеси? Бул эмнеси? Алар кимдер болуп кетишти? Эшикти ичинен дароо илип алып, өзүнүн бөлмөсүнө чуркап кире, ичинде ары-бери басып, азыр эле дем жетпей кысылып турган мойнун кайра-кайра кармап, түркүн-түркүн ойлорго жетеленип жатты. Мен аны көрдүм. Ал ошолбу? Жок, ал эмес. Эсинен бир заматта кудум ушундай окуя элес-булас көз алдына тартыла түштү. Ошондогу окуя жол кырсыгы эсине түшүп кетти. Каттуу коркконунан эшигин да, бүтүн терезелерин да жаап салды. Мейли баары жакшы болот. Өзүмдү колго ал, Мирена. Балким агамды да алар бул абалга салышпады бекен? Булар кимдер? Башка дүйнөдө жашап жатамбы? Жок, Мирена, акылына кел. Алардын кан ичкен жырткыч сыяктуу экенине ишенгиси келбей турду. Кантип эле жомоктогу нерселер жашоодо болуп калмак беле? Деген ойлор менен өзүн алаксытып жатты. Тиги көк жал карышкырдын көздөрүн кайдадыр бир жерден көргөндөй эсинен кетпей турду. Ал мага кол салган жок. Кантип? Адатта айбанаттар жырткыч келишет. Болгондо да карышкырлар. Бирок бул кантип? Буттары калчылдай чоң үйдөн коркуп турганы менен, жанында эми коргоочусу бардай сезилип жатты. Бул нерсеге түшүнбөй жатса да, бирок баарына ишенгиси келип турду. Уламдан улам терезени тиктеп алды. Канчалык коркуп турган менен ички туюму да кызды тынч койбой турду. Түн катып, чырм уйку алган жок. Кек гана үн катпай отурган калыбынан жылбай таң атырды. Эртелеп окуусуна даярданып үйүнөн чыгып жол алган кызды артынан чыккан үн тык токтотту. Кандайсың, Мирена? Кыз үн чыккан тарапты шарт бурла карап алды. Артында жылмайыңкы жүз менен айдын кызды тиктеп турган эле. Жакшы, өзүң кандайсың? Мирена жигиттин күтүлбөгөн жолугуусуна таң калып жооп берип койду. Рахмат, мен да жакшы. Сен сабакка кечээ келбегениңден кабатыр алдым. Мим уккандан бир көргөн деп, сенден кабар ала кетүүнү чечип, сен жакка бурулган элем. Көздөрүм шишип калыптыр. Абалың жакшыбы? Жигит кыздан көздөрүн ала качып, жерди тиктеген абалда үн катты. Рахмат, баары жакшы. Болгону бир аз уктай албай чыктым ошол эле. Экөө бирге окуу жайды көздөй сүйдөшүп жөнөштү. Кана көрсөтчү, колуң эмне болду? Таң калып айдын кыздын тилинген колун көрө койду. Бул жөн гана кечээ жыгылып түшкөн болчумун. Ошол эле. Кыз да сыр бербей эч нерсе түнкү болгон окуя тууралуу эч нерсе айтпай койду. Азыр айтса эч ким ишенбесине көзү жетип турду. Андан көрө тынч эле жүрө берген жакшы деп ойлоп алды. Өзүң да байласаңчы. Анан да агаң кандай болуп калды? Жигиттин берген суроосуна кыз ордунда тык токтоду. Сен кайдан билесиң агам тууралуу? Кыз жигитке агасы тууралуу эч нерсе айтпаган эле, кайдан билип алганына таң калып, дароо оюнда балким агамды ошол абалга салган ушул жигит болсочу деп да ойлоп кетти. Неме? Курбу кызың айткан болчу мага. Орунсуз суроо берген болсом кечирим сурайм. Кыздын ыраңы бозоро түшкөн жигит дароо байкай сөзүн кайра оңдоп кетти. Рахмат, жакшы. Кыз эми бир аз өзүнө келип, кайра жолун бирге булашты. Экөө сабакка жетип кирип кетишти. Кыз үчүн кечээги күн эсинен кетпей кыйналып турду. Көзүнө жанагы бейтааныш жигит тартылып туруп алды. Анын айткан сөздөрү, ар бир элеси кызарган кутурган иттин көзүндөй болгон көздөрү, азыр эле үйүнө бараткан жолдо кайра эле жолуксачы. Анда кантип кутулат андан? Деги эле ал ким? Эмне себептен келип өзүн кыйнаш керек булар? Эмнеге дал азыр ушул оор абалга түшүп калды? Дайым коргоочу агасы болсо өзүнө келе элек. Ата энеси эч ак көздөрү өтүп кеткен. Ал мени Мирена деп чакырды. Ал атымды кайдан билет менин? Алар чын эле ошондой адамдарбы?
Буга чейин көп жолу эле кинолордон, китептерден окуп жүргөн андай каармандар чыныгы жашоосунда бар экенине ишене албай турду. Бирок анын арсайган тиштерин унутууга мүмкүн эмес эле. Ажана карышкырчы анын көздөрүн кайдан көргөн эле? Ойлуу отурган кызды жанындагы курбусу ийинен түртө салды. Эмне болду дегендей караган кыз баары өзү тарапты карап турганын көрө койду. Телефонуңду өчүр. Катуу ойго батып кетипсиз го? Мугалими кызга мээрим төгө акырын сүйлөп алды. Ой, кечиресиз мени. Телефонун дароо алып карай салды. Кечээ номерин таштап кеткен дарыгер чалып жаткан экен. Агасына бир нерсе болгон сыяктуу корко түштү. Мүмкүнбү мен? Башка эч нерсе деген жок. Мугалимден жооп болгончо дароо сыртка чыгып кетти. Кайра коңгуроо кылып жатып өзү да коркуп кетти. Агасы тууралуу жаман кабар айтпаса экен. Анткени кечээ эле дарыгердин агаңдан үмүтүбүз аз деген сөзүн эсине түшүрүп алды. Дарыгер көпкө күттүргөн жок. Аркы жактан үнү угулду. Алло, алло, коңгуроо кылыпсыз, мен сабакта болчумун. Агам анын абалы кандай? Кыздын мукактанып сүйлөгөн сөзүн бир аз тыңшап турган дарыгер шашпай сөз баштады. Сизге бир жакшы, бир жаман кабарым бар. Агаңыз буйруса көзүн ачат. Абалы бир аз мурдагыдан караганда жакшыланды. Чын элеби? Чын элеби? Абдан кубанычтамын. Рахмат сизге. Мен сабактан соң алдыңызга барам калганын кийин айтасыз. Кубанычында чек жок. Кек гана баарын унутуп агасынын көзүн ачуусун тилеп алды.